Эки киши эфирде. Акылман Чындыков. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен өзүм оюм айтып кетейин. Азыр мына процесске кирип чыктым. Автандил Жоробеков боюнча процесске кирип чыктым. Баш коргоо чарасы боюнча жана анын камоо боюнча мыйзамдуулугу канча. Мыйзамдуу кармалганы соттун чечими менен каралды. Эми баш коргоо чарасын мен өзүм выступлением кылдым. Бирок бир айтып кете турган нерсе бул Жоробековдун аракеттеринде Горький паркында мыйзам уруксат берген жерде тынчтык митинги өтөт. Тууну сактап калышы боюнча деген өзүнүн мындай айтты да, тууну сактап пикирин айтам деп. Ошондо бир кызыктуу экспертиза чыгыптыр, Минюстун бир кызыктуу экспертиза. Ошол экспертизада автандилдин өзүнүн айткан сөздөрүндө бир дагы призыв жок. Ошол жерде комментарийде бирөө жазып коюптур. Ошол жерде момдай деп туруп, тууну өзгөртпөш керек деген. Ошол боюнча ГУВД, шаардын ГУВДсы иш козгоп, ошонун негизинде иш козгоп, азыр камакка сурап атышат. Кандай негиздери бар деп төргөөчүдөн сурасаң, негизи ошол экспертизанын корутундусу деп туруп эле ошонго айтып, ошол жерде бул деген призыв кылып атат дейт. Аякта призыв жок. Могу жерде Горький паркында мыйзам уруксат берген жерде десе, ошону айтып аталы десе, жакта комментарийлерде айтылып атат дейт. Бул өтө кызык нерсе болду. Ошо митингде бирөө сүйлөп койсо эле, анын баарын коркуп калышыптыр да. Муну мен эмнени айткым келет? Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичке булар тергөө органдары саботаж кылып атат. Элге атайын жаман көргөзүп атат. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти атайлап жаман көргөзүп атышат. Ошо эмне үчүн силер президентке каршы чыгып атасыңар? Эмне үчүн Камчыбек Кыдыршаевичке каршы чыгып атасыңар? Тергөө органдары. Мен силерге ошону түшүнбөй койдум да. Силер деген президент менен Камчыбек Кыдыршаевич жаман көргөзүп атасыңар элге. Ошондой нерсе. Ошол жерде бир кылмыш курамы жок болсо эле, ошонун негизинде эле силер алып туруп эле наоборот жаман көргөзүп атасыңар да элге. Эми мейли ал деле бул токтомдор мындай да калбайт. Бул деген токтомдор бүт баары мындай кылып калат. Ал тарых чечет аны. Ошон үчүн мен ойлойм, абдан туура эмес кадамдарды МВД кылып атат, өтө туура эмес кадамдарды кылып атат. Как будто эртеңки күнү эле ошол жерге Горький паркында башалама болуп кеткен. Андай болбойт. Көрүнүп эле турбайбы? Болбойт. Ошону деген силер өзүңөрдү мындай перестраховка кылып атасыңар да, чересчур перестраховка кылып атасыңар. Мен түшүнбөй койдум да ушундайгачы. Ошон үчүн мындай МВД тергөөсү силер мындай чересчур эле перестраховщик болуп атасыңар да. Ошо перестраховка неметип эле мындай кылмыш курамы жок болсо эле иш козгоп эле, эптеп эле түрмөгө жаткызып эле ушундайыңар токтотсоңор болот. Элдин баарын мындай силер действующий властька наоборот против иштеп атпайсыңар. Действующий властька против иштеп атасыңар. Силер ошону так түшүнбөй койдуңар да. Андан көрө разъяснительный беседалар жүргүзгүлө, иштегиле ошол боюнча десятка дегениңер бар. Кайсы структурада болсо, МВДда, ГКМБда десятка управлениялар бар. Ошолор мындай разъяснительный жумуштар жүргүзүп, ошонун негизинде ошону менен жүргүзсө болот да. Жок, баарын эле камап эле, коркутуп эле, үркүтүп эле. Зачем?
Эми туунун мындайча айтканда туу боюнча эч кандай призыв жок. Призыв жок жерлерде эле призыв бар деп эле уруп атасыздар. Бул өтө мындай өкүнүчтүү да. Şu tergөөчүлөр силер ушу кичине Кудайдан корксоңор болмок да. Анын начальниктери Кудайдан корксоңор болмок. Эми мейли эми өзүңөр эметесиңер. Туура эмес деген сөз да. Мейл жакшалыңыздар, урматтуу Facebook колдончулар. Мындай нерсе менен Кыргызстанда ар бирөөбүз деле камай берсе болот да. Милицияга жакпай калсаң эле камай берсе болот да. ГКМБга жакпай калса эле камай берсе болот. Анан бирок эртең күнү баарын камагандан кийин баарын камап салсаңар, Кыргызстанда ким калат? Соттолбогон. А бизде мыйзамда бар, соттолгон киши бөлөк структураларда иштей албайт деген. Ушул эле Кыргызстан уже 300 миңден ашык киши уже соттолуп кетти. Эми токтотсоңор болот мындайыңарды. Жашаңыздар, аман болуңуздар. Кыргызстаныбыз алга.